УКМК Кыргыз-казак мамилеси боюнча чагым калтырбоого чакырды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Астанада өткөн 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы спорттук мелдештерге байланыштуу улут аралык кастыкты козутуу боюнча деструктивдүү аракеттер аныкталганын билдирди. УКМК Фейсбукта Касай Сүйүнкулов аттуу колдонуучу жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу Казакстандын желегин машинасынан атайын алып салып жатканын тартылган видеону таратып, ал ар кандай пикирлерди жаратканын маалымдады. Атайын кызмат тасманын автору 21 жаштагы жаран кыргыз жаран экенин аныктап, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. УКМК спорттук оюндар боюнча жарандарды чагым калтырбай, эки өлкөнүн достук мамилесине залакасын тийгизиши мүмкүн болгон ар кандай аракеттерди токтотууга чакырат. Казакстанда өткөн 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкпар жана көкбөрү боюнча оюндар өз-өзүнчө өткөн. Көкбөрүдөн финалдык беттеште Кыргыз курамасы Казакстандын көкбөрү курамасы менен беттешип 14 эсебинде жеңишке жетти. Көкпардан да финалда казак жана кыргыз курамалары күч сынашып, Казакстан 5-4 эсебинде уткан. Көкпардан өткөн финалдык оюн учурунда чыр чыгып, оюн 35 мүнөттөй токтотулган. Биринчи таймдын 13-мүнөтүндө эсеп 3-1 болгондо Казакстан курамасынын оюнчусу Улан Байтуреев атаңдашы Кубанычбек Султан уулун камчы менен чаап жиберген. Ушундан улам нааразычылык болуп, биринчи тайм бүтөрүнө 6 мүнөт 7 секунд калганда оюн токтотулуп, кийин кайра уланган. Бул оюндан кийин көрөрмандар арасында нааразычылык жаралып, кыргыз көкбөрүчүлөрү оюн калыс болбогонун айтышкан. Булак Азаттык. Жаза аткаруу кызматы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун абактагы мүчөлөрү соттолуучудан 1 миллион сом талап кылган. Жаза өтөө мекемелериндеги уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана нейтралдаштыруу боюнча иш-чаралардын жүрүшүндө Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Аталган факты боюнча ЖААКтын тергөө башкармалыгы тарабынан 208-берененин 3-4 пункттарында каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, 2 жаранга айыбы угузулган. Учурда тергөө иш-чаралары ошону эле айыпталуучулардын башка шериктерин аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Алар абакта жазасын өтөп жаткан жарандан 1 миллион сом талап кылгандыгы аныкталган дешет мекемеден. Жазаларды аткаруу кызматынан кабарлашкандай, алар коркутуу жана опузалап талап кылуу менен алектенген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Милиция кызматкерлерин фото-видеого тартууга тыюу салуу мыйзамын Болот Ибрагимов сынга алды. Болот Ибрагимов милиция кызматкерлерин видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоору милициянын өзүм билемдигине гана алып келет. Ички иштер министрлиги өлкөдөгү эң коррупциялашкан мамлекеттик органдардын бири, муну элдин баары билет, деди ал. Эске салсак, милиция кызматкерлерин видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоору парламентке сунушталды. Тартип сакчыларын каралоо максатында видеого тартып, аны соц тармактарга жайгаштырган үчүн алар жоопко тартылышы мүмкүн. 5000 сом айып салуу же 7 суткага чейин камакка алуу. Мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Демилгечилердин бири Ички иштер министрлигинин жетекчисинин экс орун басары, учурда жогорку кеңештин депутаты Сүйүнбек Өмүрзаков. Есть ряд законов, которые предусматривают ответственность за те или иные правонарушения. И не нужно здесь придумывать велосипед, чтобы привлечь кого-то к ответственности за правонарушение. Казакстандын желегин жолуп ыргыткан жигиттин видеосу тараган, ал кечирим сурады. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу КамАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучунун айдоочусу кыргыз жараны Казакстандын желегин демонстрация менен жолуп ыргытып жаткан видео роликти таратып, бул социалдык тармактардын колдонуучулар тарабынан ар кандай пикирлерди жараткан. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Жүргүзүлгөн акча эместөө иш-чараларынын негизинде аталган видеонун автору 2003-жылы туулган жаран экени аныкталган. Буга байланыштуу ал менен түшүндүрүү профилактикалык сүйлөшүү жүргүзүлүп, жаран эмоционалдык аракеттерди жасагандыгын мойнуна алган. Салаваттуу Кыргыз Республикасынын жараны
дүйнөлүк 5-көчмөндөр оюнда кыргыз казак футболунда жаштыкка салып, эмоция калтырып, желек тууралуу туура эмес бир видео тартылдым. Ошол үчүн жалпы кыргыз элинден жана жалпы боордош казак элинен кечирим сурайм. Экинчи мындай аракеттер кайта болбойт. Келе жаткан мамлекеттик тил майрамы менен куттуктайм. Кечиресиз. Немис улутундагы Гринвальд кыргыз тилинде сүйлөөгө чакырды. 20-сентябрда парламенттеги Альянс фракциясынын кыргыз тили күнүнө арналган жыйынында Немис улутундагы Виктория Гринвальд сөз сүйлөдү. Ал кыргызстандыктарды өз эне тилинде сүйлөөгө чакырды. Виктория кыргыз тилин үйрөтөт. Менимче, тажрыйбам көрсөткөндөй, көп адамдар кыргыз тилин билгиси келет. Мен өз методикамды иштеп чыктым. Курстарымды пандемияда баштагам. Анткени ошол учурда көп адамдар кыргыз тилин билбей кыйынчылыкка туш болгон. Мен ошол маселени чечем деп кыргыз тилинен сабак бере баштадым. Биз көбүрөөк кыргызча сүйлөшүп турушубуз керек. Бир өтүнүчүм бар. Кыргыз тилин билбегендер менен кыргызча сүйлөшсөңөр практика болуп, ошол мамлекетке чоң жардам болот деген Виктория башка өлкөнүн өкүлдөрү да кыргыз тилинде сүйлөшкө чакырды. Бар болчу кыргыз тилин кыйналып, кыргыз тилин билбей, мен өзүм ошо маселени чечем деп кыргыз тилинен сабак бере баштадым. Анан ошо кыргыз тилин билбеген адамдар келишип эле алар кыргыз тилин жаттап атышат. Мен ошол Милиция кызматкерлерин камерага тартпоо тууралуу Жогорку кеңештин депутаттары мыйзам сунушташты. Эми карап көргүлө. Урматтуу Жогорку кеңештин депутаттары, силер кайсы бир мыйзамды сунуштардан мурда эл эмне дейт? Элдин буга болгон көз карашы кандай? Деп эл менен эсептешип, элдин ою менен эсептешип туруп, тереңирээк акыл калчап туруп анан мыйзам сунуштап жүргүлөчү. Жөнөкөй жарандарга караганда ошол так эле милиция кызматкерлери көбүрөөк мыйзам бузат, укук бузат десем, силер ишенбейсиңер. Ошол эле коррупция, туурабы? Коррупциянын түп тамыры менен жоюла элек бул. Коррупция дагы деле жол инспекторлору алышат, мисалы. Ошондогу взяткалар, коррупциялар, анан жана коюп кетмей, подстава деп коет, подстава дегени бар. Ошонун баарын жөнөкөй жарандар, байкуштар кантип далилдейт эгер силер камерага тарттырбай ошолорго тиги бөгөт коюп салсаңар? Кое албайсыңар дагы.